Жүдөгөн аялымды башка кыздарга алмаштыргандыгым үчүн өкүнөм деген Байкенин окуясы. Үйлөнгөндөн кийин жашоом өзгөрдү, таптакыр башка. Жумушум аябай сонун. Бирок эмнегедир акыркы күндөрү өзгөрө баштадым. Bir учурда аялым менен олтуруп, кобурашып, сүйлөшүп, ойноп күлгөн болсом, акыркы күндөрү ал нерселер мага жакпай баратат. Аялым болсо ошол мамиле. Жаңы келгенде кандай жубайым болсо, азырга чейин дал ошондой. Бирок акыркы күндөрү мага жакпай барат. Андан көрө ошо мен иштеген жумуштагы кыздар башкачараак көрүнөт. Өзгөчөрөөк. Жумушка келсең, келиңиз деп жылмайып тосуп алат. Негедир башкача. Анан ошол кыздар менен мамиле кылып баштадым. Мен жумушта шефмин да. Баары мени угат, сыйлайт. Өзгөчө жанагы кыздар. Кофе ичеспи, чай ичеспи. Минтип суратса, тим эле эрип кетем. Караңызчы. Ошентип күндөн күнгө жанагы кыздар менен болгон мамилем өзгөчө болуп баштады. Bir учурда үйгө канчалык шашкан болсом, акыркы күндөрү жумушума шаша турган болдум. Эртемен эртелеп жумушка кетем, кечинде кеч келем. Анткени жанагы кыздар мен үчүн башкача көрүнчү. Кийин жанагы кыздар менен жакындан сүйлөштүм. Кафеге барып баштадык, түштөнүүгө барабыз, ужинге барабыз, кийин клубтарга бара турган болдук. Ошентип жашоо таптакыр өзгөрө баштады. Мурун алган айлыгымды үйгө ошол боюнча алып келип, таттуу башка нерселерди алып келе турган болсом, акыркы күндөрү айлыгыма жетпей баратат. Неге? Анткени мен көп чача турган болдум. Аялым күндө чалат. Жооп бербейм. Болду, чала бербечи. Жумуштамын, кечке калдым, барам да. Жанагы эле күн. Эртеси күн дал ошол. Ошентип аялыма көп көңүл бурбай баштадым. Анткени мен бул жактан жаш кыздарды таап алдым да. Каалаганда ойноп күлүп кетем. Бүгүн ошентип аялым кетип калды. Үйгө барсам, үй боп баш. Караңгы. Светин жандырсаң дагы жарык болот, бирок бактылуулук деген жарык таптакыр жок. Жумушум оорлор түштү. Кыйнала баштадым. Анткени мен чыныгы бактылуулукту таштап, кайдагы бир бактылуулукка кеттим эле. Арты дал ушундай болду. Ошентип каяктагы бир кыздарга кызыгып, алар менен мамиле кылып жүрүп, үй бүлөмдөн ажырап калдым. Анткени аялым мага башкача көрүнчү. Көрсөм мен акыркы күндөрү аялыма көңүл бурбай баштаптырмын. Жумушумдагылар менен алек боло берип, аларга кызыгып, жакындай берип, өзүмдүн аялыма көңүл бурбай коюп, аялым мага жүдөгөн бир кейиптеги аял болуп жатты. Жүдөгөн кейипиндеги кемпир сыяктуу болуп көрүнө баштады. Ошентип кыздарга көбүрөөк көңүл бөлүп, аялыма көңүл бөлбөй койгон экем, аялым жүдөмүш болуп, башка болуп баары бир кетти. Аялым жок. Элге кеп кетти. Баланча ажырашып кетти. Бирок анын дагы себеби мен өзүммүн. Аялыма көп көңүл бөлбөй койдум эле, аялым жүдөп кетти. Көзүмө башкача көрүнө баштады. Бирок ошол жүдөгөн аялым дагы бүгүн жок, кетип калды. Демек, караңыздар, үй бүлөнүн дагы өзөгүн курай турган, урата турган, колата турган, урата турган эркек экенбиз. Сиз аялыңызга жаңы көйнөктөрдү алып келип турсаңыз, жакшы атырларды алып келип турсаңыз,
аялыңыздан өткен сулуу адам жок экендигин көрөсүз. Эч нерсе алып келбесеңиз, продуктадан башка эч нерсе жок. Продукта болду, не бар, не жок болду. Камсыздап коесуз, болду. Аялыңыз байкуш эске алып бергениңиз менен жашайт да. Андан көрө сиз конокко көйнөк тандап кийип ары бери барган сыяктуу видеодагы ошентип жүрүүсүнө сиз шарт түзүп бериңиз, сиздин аялыңыздан өткөн сулуу аял жок. Бирөөнүн аялы бирөөгө ай көрүнөт дегендей, сиздин аялыңыз өзүңүзгө ай, күн, жылдыз көрүнүп калган учурда башкалар сиз үчүн маанисиз болуп калганы баарыбызга айкын ачык. Сондуктан айтар элем, келиңиздер урматтуу агалар, өзүбүздүн чүрөктөй болгон жубайыбызды башка бир 15-20 мүнөттүк нерсе үчүн азгырылып кетип таштап койбойлу. Бул сиздин 15-20 жылдык бир өмүрлүк, балким түбөлүк жашай турган сиздин жубайыңыз. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сиздин жан шериңиз. Андан өткөн жакын адамыңыз сизде болбой калат. Анткени ал сиздин жубайыңыз. Бактылуу жашоону каалайсызбы? Аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Жыргал жашоону каалайсызбы? Аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Кубанычтуу жашоону каалайсызбы? Аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Анткени бул биздин динибизде дагы айтылган. Аялга жакшы мамиле кылыңыз, анткени ал сиздин аманатыңыз. Алла Таала бактылуу үй бүлөнү баарыңызга насип этсин. Урматтуу агалар, сиздерге дагы ини катарында кайрылар элем. Аялыңыздарга көңүл буруңуздар. Аларга кийим-кечек, продукта башка нерселер эмес, жылуу сүйлөп көңүлүн алыңыздар. Алар менен ойноп эркелеңиздер. Анткени аял сизден дал ошол нерсени күтөт. Анткени сиз аялдын эркелей турган атасы, эркелей турган агасынын ордуна дагы, эркелей турган инисинин ордуна дагы сиз ата да, ага да, ини да болушуңузду унутпаңыз. Аялыңыз сизге турмушка чыккандан тартып, арманын дагы, дарманын дагы, күйүтүн дагы, сүйүүсүн дагы айта турганы сиз болосуз. Андыктан аял биздин аманат. Аманатка кылчу эле кыянат. Сиздерге дал ошондой окуяларды, таасирдүү сабактарды жеткирүүчү Аманат медиа. Аллах Таала баарыңыздарга аманат жашоодо аманатка бекем болууну насип этсин. Аялдар биздин аманат. Бактылуу болуңуздар.